Тынчыраак болуңуздар. Урматтуу журналисттер, урматтуу эл журт. Мына 3 күндөн бери ушул жакта ызычуу болгондугуна байланыштуу башка штабта отуруп алып иш жүргүзүп аттым. Бүгүн бияктын баарын тазалап келип, жаңы эле кирип отурдум эле, 1 саат болду. 1 сааттан кийин менин охранамды, машинамды полностью снимать этип кетти. Муну Суаналиев жасады. ГКМ бада токтоп туруңуздар, бир айт этпейм, мен баарын айтып өтөйүн. Суаналиев ГКМ муну барып басып алган. Бул мыйзамсыз. Бүгүн мыйзамсыз башкарып отурат. Мен аны жакшылыкча, адамча айтып түшүндүрөйүн десем, 3 күндөн бери байланышка чыкпайт. Азыр да сүйлөшпөй койду. Полностью ГКМ ага баш ийип атат да, эми баягы басып алган. Басып алуу жолу менен алган каракчыга баш ийип атат. Токтоп тургула. Бир айт этпей тургула, мен айтып өтөйүн. Дагы көп сөз бар. Көп сөз бар. Аягына чейин болуңуздар андан кийин. Бул мага каршы күчтөр бийликке жеткиси келип, эптептик креслого илинип калайын деген күчтөр ушунун баарын кылып атат. Мунун артында, Суаналиевдин артында жалгыз эмес, Атамбаев бар, форумга чогултуп атат эртең саат 1-ге. Бабанов бар. Анын балдары Кенжебек Бокоев депутаты, мына действующий депутат. Таласта бала чогултуп жүрөт. 2000 сомдон беребиз, Бишкекке барып бер, 200 бала чыгар, сен 1000 бала чыгар, алпар Бишкекке деп, мына кей түнү менен келгиле деп таласта балдарды чогултуп жүрөт. Мына командасы. Оккула. Форумда мына менде толук фактым бар. Аудиозапись бар. Жаздырып келген балдар бар ошол жерде жанындагы. Бирок мен азыр чыгарбай турайын аны. Форумда Кубат Болотканов 2000 сомдон таратып атат. И Калык деген бала Өкөңөргө тең айтып коеюн. Мындай кылбагыла. Атамбаев, Алмазбек Шаршенович, мындай кылбаңыз. Кыргызстанды жоготуп алабыз бүгүнкү күндө. Эгерде эртең ушунун баарын кылып, эл кагылышып кете турган болсо, анда токтото албайбыз. Анда Кыргызстанды жоготуп алабыз. Сурабалдиева, Эльвира Сурабалдиева, Сокулукта адам чогултуп жүрөт экен. Эртең митингге келип бергиле саат 1-де деп. Токтоткула ушунуңарды. Бардыгыңарга тең кайрылам.